Президенттин администрациясы башкы прокурордун орун басарын кызматтан алып, прокуратуранын 4 кызматкерин жумуштан бошотуу тууралуу сунуш киргизди. Буга Сузактагы уюшкан кылмыштуу топту калкалаган милиция кызматкерлеринин окуясы себеп болгон. Өткөн жылдын 9 декабрында кылмыштуу топтун 10 чакты мүчөсү Сузактагы Ырыс айыл аймагында ок атуучу жана башка куралдарды колдонуп каракчылык кылган. Жабырлануучулардын кайрылганына жана жетиштүү материалдардын бар экенине карабастан, укук коргоо органдары тийиштүү чараларды көрүшкөн эмес. Эмне количество бар экенде ошол биз обращаться кылып, биз ошолорго ишенип кирип, чечип бергиле закондун негизинде дейилди. Бирок результат болгон жок да. Результат болгон жок. Ошон үчүн биз жогоруга кайрылышка мажбур болдук дейм. Бул результат чыгыш керек да. Канча ошо топ чогулуп, аксакалдар барды, башкалар барды, результат болгон жок. Окуядан кийин айылдын тургундары бул иш мыйзам чегинде каралышын талап кылып, Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн алдына чогулган. Кийинчерээк облустук прокуратура жана ички иштер башкармалыгына кайрылган. Бирок алгылыктуу жооп ала албагандыктан УКМКга арыз жазууга мажбур болушкан. Андан кийин биз коркунуч болду бизде. Буларды камамаса, я мыйзам боюнча чара көрбөсө, кайра келиши мүмкүн дедик биз. Аксакалдар эл почти коркуп калды. Кайра келиши мүмкүн деп. Bundan başka bu peçimi güçlüyür деп обыл прокурорга кайрылды, УДГ кайрылды. Bu yerden bir bizge жыйынтык кылып бере калган жок булар. Bir баланы үшөдү, калган үшөген жок. УКМК Сузактагы милиция кызматкерлерин жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармаган. Жалал-Абадтагы күч түзүмдөрүн жетектеген бир нече кызматкер жумушунан бошотулган. Андан кийин Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен президенттин администрациясынан жумушчу топ түзүлүп, Жалал-Абад облусунун укук коргоо жана көзөмөл органдарынын ишмердүүлүгүн иликтеген. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча прокуратура органдарынын айрым жетекчилери мыйзам талаптарын бузуп, тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларын талаптагыдай көзөмөлдөбөгөнү аныкталган. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы төмөнкөлөрдү ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө сунуш киргизди. Башкы прокурордун биринчи орун басары Молдокматов, Жалал-Абад облусунун прокурору Киязов, Жалал-Абад облусунун прокурорунун орун басары Тойчубаев, Жалал-Абад облусунун Сузак районунун прокурору Сыдыгалиев, Жалал-Абад облусунун Сузак районунун прокурорунун орун басары Кенжебаев. 5 прокурордун кызматтан алышына ушулардын себеп болгону менимче кандайдыр бир деңгээлде бул мамлекеттик жетекчилик тарабынан көзөмөлдүн күчөгөнү болуш керек. Биздин бүгүнкү бийлик негизинен ушул кылмыштуулук менен күрөшүүдө айрыкча ушундай бир күч түзүмдөрүнө басымды көбүрөөк жасаш керек да. Президенттин администрациясы эскертүү берип, өлкө жетекчилиги жерлерде мамлекеттик бийлик органдарынын ишмердүүлүгүн дайым көзөмөлдөп турарын билдирди. Мыйзам бузуулар табылып жана күнөөлүү адамдарга карата жүктөлгөн милдеттерди аткарбаган учурда мындан ары да катаал чаралар көрүлөрүн кошумчалады. Эске салсак, буга чейин УКМКдагы күч түзүмдөрүнө байланыштуу эскертүү берип, кызматтык милдеттерди так аткарууга чакырган. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.